Өнүгүүгө деген акчаны юбилей тойго жумшап салбагыла, мындай эскертүү өлкөнүн бардык облус, район, шаарлардын жетекчилерине берилди. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров өнүктүрүү фондунун каражаттары жалаң гана өнүгүүгө жумшалсын деп талап коюуда. Жыйында облус жана райондук өнүктүрүү фондуларына жалпысынан 2,8 миллиард сом түшүп, анын 1,7 миллиарды иштетилгени белгиленди. Мындан ары кайтарымсыз долбоорлордун санын кыскарткыла. Biz sizlerge өнүктүрүү фонддору деп атайын атын атап туруп колуңуздарга бердик. Сиздер болсо кайрылы той топурга, сыйлыкка, дагы бөлөк нерселерге жумшайм деп кат жазып эсте аударып атасыңар. Мындан ары андай болбойт. Жалаң бизнес проектлерди жазууга, инвестицияларды тартууга, эң авалы жумушчу орундарды түзүүгө гана арналыш керек бул фонддор. Ысык Көл жана Жалал Абад облустарындагы өнүктүрүү фонддоруна каражат кен байлыктардын эсебинен түшөт. Тилекке каршы Ош облусунда мындай мүмкүнчүлүк жок. Ага карата каражат дагы азыраак. Облустагы жана анын 7 районундагы өнүктүрүү фонддорунун жалгыз эле каржы булагы республикалык казына. Ага карабастан облус бийлиги бир топ долбоорлорду ишке ашырууга жетишкен. Тактап айтсак 24 мектеп, 4 бала бакча, 6 спорт зал, 1 футбол аянтчасы, 5 таза суу, 6 капиталдык ремонттон өткөн объектлер болду. Андан сырткары жергиликтүү бюджеттен, жеке ишкерлердин каражатынан, өнүктүрүү фонддордон, эл аралык фонддордон жана башка бир уюмдар тарабынан 88 социалдык объектлердин курулуштары жүрүп, 64 социалдык объект пайдаланууга берилди. Ош облусунун өнүктүрүү фондунун 1 жылдык каржысы 100 миллионду түзөт. Ал каражатка жерлерден 76 долбоор сунушталган. 1 жыл ичинде фонд 46 долбоорду каржылоого жетишти. Басымдуу бөлүгү социалдык объектилерди курууга кеткен. Фонд кызматкерлеринин айтымында, кайсыл бир белгилүү инсандын мааракесин белгилөө же район шаардын юбилейдик иш-чараларын өткөрүүгө делген долбоорлор кабыл алынбайт. Басымдуу бөлүгү бизде азыр социалдык объектилерден келип түшүп атат. Мектептерди калыбына келтирүү же болбосо жабдыктар менен камсыз кылуу ошол эмелерде келип түшөт. Биздин каржыбыз республиканский бюджеттен келет, бирок башка Баткен областы менен Ош областына республиканский бюджеттен гана бөлүнөт, бирок башка областтарда аларда кен байлыктар болгон үчүн олорго ошол булактардан да түшөт. Биздики ошо республиканский бюджеттен келет. Белгилей кетсек, өкмөт башчы Акылбек Жапаров кечээ 7 облустун башчыларын, Бишкек менен Ош шаарларынын мэрлерин чогултуп, отчетторун угуп, 2024-жылга карата пландарын уккан. Жыйындан соң жетекчилерге өнүктүрүү фонддору менен эффективдүү иштешүү, бизнес пландарды түзүү боюнча маалыматтар камтылган бир жумалык окутуу болору айтылган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.